Ассаламу алейкум достор, каттаушылар. Бүгүн биз Кочкор Ата шаарындабыз. Бул жерде Нурбек абизден жер үйү менен сатылат экен. Ошону тартып сиздер менен бөлүшкөн жетип келдик. Анда эмесе мына ушул үй киребиз. Үй ээсинен баардык маалыматтарды сурап, ушул үйдүн аянты канча, ички көрүнүшү, сырткы көрүнүшү, комнаталары, айтор, документация, бардык акчасы, эч кандай проблемасы жокпу, ушулар тууралуу тартып көргөзөбүз. Андыктан каналдан алыстабай биз менен чогуу болуңуздар. Лайктан басып коюңуздар. Бул жакта Нурбек абиз жүрөт. Азыр жанына барып, маегибизди улантабыз. Тезсизби? Кандайсың? Жакшы. Аллага шүгүр. Келдик. Ушул үй сатууга коюлуп атат. Анда эмесе бир баштан маалыматын берели. Биринчи эмнеси жанагы мына жерден шарты тууралуу сөз кылайлы дагы, анан үйгө кирип комнаталарды бир сыйра көрсөтүп чыгайлы. Бул жерде эми шаардын ичи да бул. Бул жантөрө шаарга карайт. Могу көчө Саратов көчө. Бул көчөдөн чыгып туруп, мындайдан айланса шаарга кирип кетет. Трассага мерден бурулуп, мо Саратовдон кирип, ондан бурулса Ленинага чыгат да. Үйдүн участогы 4,26 сотик. 4,26 сотик. Үйдүн документтери жайында бардыгы. Атамдын атында үй. Карыз кол, арка беркиси жок, токтом эмес, бардыгы. Китептери бар, кызыл китеби полный бары жазылган. Такка? Так, документке так. Анан Нурбек аб, үйдүн көрүнүшү мындай экен да, забордон нар жагы башка бирөөгө карайт. Бул үй илгери салынган, алигине барашка үй деп коет. Оң жагыбызда соседибиз бар. Сол жагы биздики. Биздики ушундан бул жагы тиги заборго чейин биздики. Бул жер жакшы жер, газы бар, суусу бар, светтери бар, соседтер тынч. Бул жагыбыз врач, ылдыйыбыз врач, оң жагыбызда милиция. Көчө негизи эле тынч, асфальт көчөлөр. Жакшы жерде. Ош Бишкек жолунан раса барса бир 100 метр жүрдүк окшойт азыр бул жака. 60 метр. 60 метр. 60. Трассанын дагы бою экен. Нар жагында чоң магазиндер бар. Магазиндер бар. Азык бар. Больница жанында, сайдик жанында. Бар жогу жанында. Жерде 28 мектеп бар. Кудай буйруса жакшы. Жакшы. Макей достор. Керек болуп атат, ошон үчүн сатуудабыз. Өз үй салабыз деген болчу бул жергечи. Жакшы. Нурбек анда ичин бир сыйра көрүп чыгайлы. Анан сыртын дагы бир сыйра бул жактарды айланып, толук маалыматын берели. Көрсөтөлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Макей достор. Бул жер коридор. Могу газдын печкеси. Иштейт. Отоплениеси бар. Полный. Бул жак болсо кухня. Кухняны көрсөтүп чыгайлы. Макей. Бул жак кухня. Газ плита бар, иштейт. Газ келген. Газ келген. Иштейт. Квартиранттар бар эле. Просто азыр кичине шартка байланышып квартиранттар чыгардым. Сатыш керек болду. Сатыш керек болду да? Жакшы. Бар жогу жакшы, ошо илгери салынган. Мен өзүм да жашадым келип. Бул жак мындай айтканда кааласа душевой кылып алса болот. Илгери бул жерде ошо кладовка сыяктуу кылчу элем мен. Душевой кылып, жакта раковиналары бар, бүт таптаза. Жерден суу ичип кете турган жер бар, канализацияныкы. Бул жак зал. Бул жак зал, пол, потолок, полу да жыгач, отоплениясы бар. Полдору да жыгач, бар жогу жакшы. Өзүбүз жашадык, балам жашап турган үйдө. Жакшы. Жакында эле чыкты өзү. Кичине неме калды. Сатыш керек болот, акча керек болот. Отоплениясы иштейт. Газга уланган отопление. Жакшы экен. Бул аянты канча болуп калат? 4кө 6 окшойт, ушундай окшойт, Жакшы. Ушундай үй өзүбүз
жашап өзүбүз неметебиз дедик эле кичине тыйын керек болуп калды, сатыш керек болуп атат. Анда берсе сыртқа чыгайлы, сырткы айлана нар жак бер жакты дагы бир сыйра көрсөтөлү дагы. Жансыры. Бул жагы сарай. Сразу алып келип мал, кой, жылкы деле алып келип камап үйдөн чыгарбай бакканга шарт бар да. Бул жерге минген аэс салып, очок, ар жак бер жак кылып алса болот. Бул жагы сарай. Малкана даяр экен. Бул жерге бир Бул жагы малкана. Бул жакка да навес кылып, летний кылып, мал сал чыгарып, жай кылса болот да. Могу тоок капасы калат. Бул белый дом, кыргызча айтканда. Белый дом. Достор, ушундай жер экен. Шаардын ичинде экен. Шаарга карай. Газ, суу, канализация бардык. Бул жагы дагы бир өзүнчө неме? Навес экен да? Навес сыяктуу, ушундай. О, ичкериси да бир комната бар. Ал жагы да чоң эле бирок. Ушундай. Кладовка кылып койсо болот бул жагын. Жакшы, негизи жакшы жерде айла жок сатыш керек болуп атат да. Болбосо өзүбүз үй салып мындай жерде табыш кыйын болуп атат азыр. Ооба. Негизи участоктун жайгашкан жери жакшы жерде. Кошуналар тынч, трассанын жээгинде, шаарга карайт. Бүт городское обеспечение бүт бар жогу. Шаардыкы. Азыр документтер так, бирок үйүңүздө кала бер да? Атында үй. Мынакей. Экрандагы телефон номерлерге чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Азыр мына көчөгө чыгабыз дагы, көчөнү дагы бир сыйра көрсөтүп туруп, анан акчасын айтып коелу акырында. Мынакей достор, ушундай үй болду. Достор, жолго чыктык трассага. Бишкектен келе атканда сол тарап. Мына ушул повороттун жанында мал базар бар, билесиздер. Ал эми Жалал Абадтан келе атканда оңго буруласыздар. КамАЗдын нар жагында чоң мечит бар. Биринчи светофор мында турат, Кочкаратада. Көчөнүн көрүнүшү. Примерно мына Матиздин бер агындагы үй. Бир залы бар чоң. Бир кухнясы бар, бир душевой бар. Ушул жер. 4 бул көчө момайнан айланып чыгып туруп Ленинага кошулат. Шаардын ичине кирип кетет. Көчөлөр жакшы, тынч, канализация өткөн, газ бар, суу бар. Буюрса бул жерге шаардын мэриясынын тарабынан бул жерге канализациянын немеси түшөт, куурлары. Уже на днях түшөт. Түшүш керек. Жакын арада тең, Ар бир үйгө сливкинин канализациясын коюп кетет. Кошуналар жакшы. Кошуналар бардыгы ишкерлер өздөрү менен өздөрү алек. Негизи кошуна жакшы болуш керек да бардык жерде. Ооба, туура айтасыз. Жакшы болбосо кыйын деген. Жакшы жер. Өзү саткын жок. Айла жок болуп атат да. Нурбек ака, бул үйдүн акчасын канчага коеюн деп атасыз? Эми жантөрү акчасын 4,5 деп атам. 4,5 миллион. Дагы бир аз реально ала тургандар болсо түшүп бересиз, кичине түшүп беребиз. Биз негизи эле ошондой болуп атат, куру участкаларды шаардын ичинде 2 миллион болот, 2 миллион үстүн. Бар жогу бар, келип жашаса болот да. Ооба, туура айтасыз. Мына. Достор, видео кимге жаккан болсо, сөзсүз лайктан басабыз. Ушундай шаардын ичинде ушундай участка болду. Ким ушундай
жерге muhtаж болуп аткан болсо, келесиздер, сүйлөшөсүздөр, ушу үйдү алып, каалагандай үй салып тургузуп алсаңыздар болот. Эми ал жагын карап көрөсүздөр. Окей, достор.